bakın. Ne gidiyorsun? Бул Бишкек шаардык сотунун сот залынан бошотулган Тойгонбек Калматовдун туугандарынын кубанычтуу көз жашы. Себеби Тойгонбек Калматов менен Александр Гусев элдик парламент кыймылынын мүчөлөрү катары камакка алынган эле. Үстүбүздөгү жылдын 2-августунда 1-май райондук соту Гусевди 6, Калматовду 5 жылга шарттуу түрдө кезүү боюнча чечим чыгарган. Айыпталуучу тараптын арызы менен 13-ноябрда ишти Бишкек шаардык соту караган. Тойгонбек Калматовдун айтымында ага тагылган айыптардын баары негизсиз. Далилденген жок. Келип 65тен ашык свидетельдер свидетельские показания берди. Бирөөсү дагы подтверждение берген жок. Бир гана киши ошол өзүнүн оюна келгенин айтып көрсөтмө берген экен. Ошол бир кишинин берген көрсөтмөсү негизги критерий катарында кабыл алып ошонун негизинде сот өкүмдөрүн чыгарышты. Бирок бул эми түз ийлет сынбайт дейт. Кудайга буйруса, Кудай кааласа, эртеби кечпи чындык сөзсүз жеңет. Ал эми бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камалган элдик парламенттин башка мүчөлөрү боюнча шаардык сот райондук кесиптештеринин өкүмүн өз күчүндө калтырды. Сапар Аргынбаевдин айтымында айыпталуучуларга оор статьяны кошуп коюшкан. Бардыгын эле калтырды. Бир Султановка 299 статья, это межнациональная рознинга, это тяжелая статья. Тяжелая статья менен ошо эки жылды кошуп туруп общий жылы калды, но тяжелая статьяны киргизип коюшту да булар. Сот өкүмү окулуп жатканда чечимге макул болбогон соттолуучулардын туугандары тарабынан нааразычылыктар айтылып, кайым айтышуулар орун алды. Соттун жүрүшүндө массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн сот залына киргизген жок. Бул мыйзамдын бузулушу. Себеби сот ачык өтүш керек дейт элдик парламентти коргоо комитетинин мүчөсү Зульфия Марат. Сот отурумуна журналисттерди киргизбегени жаза кодексинин 22-беренесинин 4-пунктун бузуу дегенди түшүндүрөт. Соттук отурум ачык өтүш керек. Аудио болот, видеого тартканга болбойт деп өз билимдик кылып жатышат. Бүгүн биз соттордун өз билимдигине күбө болдук. Азыркы сотторду чөнтүк соттор деп ачык эле айтыш керек. Райондук сот элдик парламенттин мүчөлөрү Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Калубаевка 14 жылдан, Марат Султановка 10 жыл жаза мөөнөтүн берген. Баары 2016 май айында кармалып, УКМКнын тергөө абагында камакта болчу. Татына Субанова, Азамат Жумаделов, Next TV күнүн темасы үчүн.